Ассаламу алейкум. Актуалдуу деп эсептейм. Ошондой болсо дагы бир эки суроо пайда болуп атат. Мен азыр түшүнгөн жокмун. Мисалы, жогорку кеңешке шайлаганда партияга өзүнчө, ичинде кандидатка өзүнчө. Шаарда андай шайлоо жок, жергиликтүү кеңешке шайлоодо. Ошону киргизели, бизде дагы шаардык кеңештерде, айылдык кеңештерде да ошондой преференция болсун десе каршы болуп атышабы? Андай болбосун. Жалаң эле партияга добуш берсин деп атабы? Ким айтып атат аны? Мен айтканым, биз сунуштаган азыр мыйзамда, айылдык кеңештер жөнүндө сөз жок. Шаардык кеңештер боюнча айта турган болсок, биз айтып атабыз, келиңиздер, жогорку кеңеш кантип шайланып келсе, преференция системасын бул жака да киргизели. Башкача сөз менен айтканда, бюллетенде партияны тандап аласыз, партия тандап алгандан кийин ичинде кандидатты тандап аласыз. Түшүндүм. Ошого бирөөлөр каршы болуп атат дегенди айттыңыз азыр. Жок, мен айтып атам, сиздердин укугуңуздар, түшүнүктүү. Муну колдойм, бул сөз керек. Эми элестетип көрүңүз. Кээ бир учурда сөз болуп калып атат да, мисалы, партиянын номери 3, ошол эле мезгилде талапкердин да номери 3 болуп калат. 3-3, 2-2, 5-5, 4-4, зеркальный деп, мындай башкарганда көбүрөөк алганга шарт түзүлүп калат экен, бул адилетсиздик деген пикирлер айтылып калып атпайбы? Ушуга кандай кылсак болот? Бир башка варианты барбы? Бир вариант бар, талкуулай турган бир вариант бар. Биз эгерде сиз айткандай жана бардыгыбыз ушуну өткөрбөдүк бул жердечи. Мисалы, счастливый номер деп аттык, башкача деп аттык. Айтор андай болбош үчүн, мисалы, партияларды баягындай АБВГД деп койсо болот. Мисалы, А, анан номер 1, мисалы, А 1ге кыласың, Б 2, С, то есть ушул сыяктуу процедураны биз карап чыгабыз. Бирок бул экинчи окууда. Азыр андай бул жерде каралган жок, бирок андай вариант бар. Кыргыздын 36 тамгасы бар. 40 партия коюп калса эмне кылабыз? Эки жолу Ага кылып коебуз. А 1, А 2 болуп кете береби? Макул, ал жагы бар. Анан таптакыр жаңы түшүнүктөр кирип атат да, мына мисал караңыз. Аралыктан добуш берүү, буга чейин мен билгенден жок эле. Электрондук добуш берүү, электрондук шайлоо бюллетени деген бар экен. Эми электрондук добуш берүү, үйүнөн добуш берип атса, айланайын келгендерди сатып алып атат, көзгөрүнө эле акча берип. Анан үйүнө барып акырын сүйлөшүп, бияктан бере бересиң, мен акча деп чечип алышпайбы? Мындай коррупцияга жол ачылбайбы? Бул жерде билесиздер, буга чейин баягы электрондук вариантты Баткенде бир пилоттук вариант өткөзүп көрдү. Эми бара-бара биз баары бир бул нерсеге келишибиз керек. Бул замандын талабы, бирок өтө күчөтүлгөн вариантта. Конечно, сиз айткандай бир комнатага чогултуп алып, баарын бияка келгиле, телефоңорго бияка алып келгиле. Азыр ушул жерден силер менен чогуу добуш беребиз дегенге биз жол түзүп бербешибиз керек да. Бул азыр биринчи этапта баягы билесиздер, бир форма 2 эмес, форма 2 деп сразу элестете албагыла. Бирок реалдуу түрдө командировка кеткендер бар го. Мисалы, кеттиңиз да, сиз бир жака, бир башка мамлекетке барып калдыңыз, командировка чыгып калдыңыз. Ошондо сиздерге электрондук вариантта добуш бергенге мүмкүнчүлүк түзөт. Бирок ал үчүн сиз дагы бир форманын заявкаларын азыр иштеп чыгат деп ойлойм. Кандай толтурат, кандай кылат, аны толук түрдө аныктап чыгыш керек. Анан жөн эле эмес. Баягындай сиз электрондук подпись алышыңыз керек аны үчүн. Жөн эле болуп кете бербейт. Сизде ал идентификация болуш керек. Бетиңизди, жүзүңүздү, бардык нерсени баягы түндүк деген системасы менен толук түрдө байланыш керек да. Мигранттар ушул укуктан пайдалана алабы? Алар үчүн кандай шарттар? Эми мисалы билесиз, Нью-Йорктогулар айтат да, Нью-Йоркто шайлоо участогу болду дейт. Филадельфиядан барып келгенге эле канча акча дейт, канча убакыт дейт. Анан бир жерге туура эмес коюп койсоң, Америка деген Америкада $100 штраф төлөп, ушу шайлоону мен келбей эле койсом болмок, кереги деле жок болчу деп өкүнгөндөр болду дейт да. Азыр бул мыйзам менен пока механизми гана, механизм дедим, мындай түшүнүүгө гана кирип атат, бирок механизм уже конкретно кайсы жерде кандай болот, эмне болот, аны мен ойлойм иштеп чыгабыз да, чогуу элечи. Бирок баары бир нерседен, коркунуч нерседен алысыраак болушубуз керек. Жана мен айткандай, бир жерге топтоп алып, баарын киргизип алып, ошол жерден добуш бердирүү жерден алыс болушубуз керек. Азыр мен кече эле жакында Москвада бир иш сапар менен барып келдим. Ошол жерде искусственный интеллект менен кошо биргеликте программалар түзүлүп атыптыр. Жанагы налоговый системада регистрация экен да. Ал жерге өзүңдүн керек болсо, баягы бирөөнүн сүрөтүн чыгарып алып, ошол приложенияга коюп туруп, алдайм десең да алда албайт экенсиң да. Анткени азыр искусственный интеллекттин дагы ушунчалык жетишкендиктери бар экен, эч бир мындай алдоого шарт келбейт да. Мен ойлойм, ушундай системаларды биз колдонобуз. Алданбаган искусственный интеллект алдай турган искусственный интеллект ойлоп таап турган адамдар бар да. Мен Норвегияга барганда таң калышкан экен. Анткени паспортту сурабайт экен, жөн эле кирип добуш бере берет экенсиң. Аны биздикилер барып бузуп келиптир. Кантип, паспортун сурабайсыңар, бирөө жарым келип, алдап кетсем эмне кыласыңар деген экен. Эми Норвегия киргизип атыптыр паспорт. Элестетип көрүң. Бизде болсо мындайды пайдаланып кетиш оңой эле дем. Көрүп атпайсызбы? Көз көрүнө эле баягы Дэвид Копперфилд биякта кылат да, чын айтканда.
Анан экинчи дагы бир маселе. Буга чейин кайсы өлкөлөрдө ушундай практика бар экен? Электрондук шайлоо, аралыктан шайлоо деген. Урматтуу шайлоо комиссиясынын төрайымы. Дүйнөдө ушундай практика барбы? Ооба, азыр көп өлкөлөр ар кандай форматта электрондук же аралыктан добуш берүүнү колдонууга чечим кабыл алып барышат. Кайсы мамлекеттер? Мисалы баарыңыздарга белгилүү, бул Эстония. Эстонияда таза электрондук добуш берүү колдонулат. Швейцарияда да айрым учурларда айрым формалары колдонулат. Анан эми бул азыркы сунушталып аткан мыйзамда Марлен Абдрахманович айткандай, негизги түшүнүктөр гана киргизилип атат. Бирок ошол 32.1 деген беренеге аралыктан же болбосо электрондук добуш берүүнү өткөрүү жөнүндө чечим шайлоону дайындоодо кабыл алынат деп жазылып турат. Демек, ушул автоматтык түрдө биз колдонбойбуз муну. Албетте даярдыктагы эске алынат. Азырынча түшүндүрүүчү аппаратка киргизет экенсиздер, кийинчерээк механизмдер такталгандан кийин ар бир шайлоого өзүнчө указга кошулат. Дайындоодо анан бул жерде айырмасы бар да, электрондук жана аралыктан добуш берүү. Аралыктан добуш берүү, мисалы, ички миграцияны эске алуу үчүн киргизилсе болот жергиликтүү шайлоолордо. Ал жерде шайлоочулар участкага келип идентификациядан өтөт. Мындай таза компьютер менен же смартфон менен добуш беришпейт. Аралыктан добуш берүү бул биринчи этап деп койсок болот. Анткени жана студенттер ири шаарларда ушундай дистанттык аралыктан добуш берүү участкаларын ачып, биз ички миграцияны эске алып, ушул шайлоочуларга шарттар түзүп берсек болот. Открепительный удостоверение электрондук версиясы болуп калган кандай болот анда? Кандай? Открепительный удостоверение деп коет эле, кыргызчасы кандай болот? Ошонун электрондук версиясы экен да, санарып дешкен версиясы. Ооба. Карап көрүңүздөр, эстондор болсок, швейцариялыктар болсок, мейилдейт элем, биз эми бир аз шайлоого келгенде эле укмуш болуп кетебиз го. Баягы каруселдердин авторлору болуп жүргөнбүз эми. Элибиз капы болбостур. Чын-чынына келгенде укмуш эле жолдорду таап коет экенбиз. Ушул туура эмес да негизи. Анан дагы бир нерсе, мурда жанагы соттолбогондугу жөнүндө документ алып келиш керек эле, тиги бу дегендер бар эле. Эми декларацияны да кошупсуздар да. Киреше тууралуу декларациядагы көрсөтүлүш керек экен талапкер. 7-чи болуп кириптир. Бул эмне берет? 53-чү берени карасаңыз, саясий кызматка бараткан, депутаттык бул саясий кызмат, ошого бараткан талапкердин ошо саясий ишмердүүлүгүнө чейинки финансылык абалы жөнүндө маалымат. Эми бизге окшогондорго жеңил эле болот, бирок аябай бай депутаттар да бар да, мүлктөрү көп. Чоң рахмат. Эми ийгилик болсун, жакшылыкка болсун, эмне болсо да.